айтабыз, кылган амалдарыбыз менен эсептешебиз. Баары бүткөндөн кийин акыркы келген жерибиз Сырат көпүрөсү болот. Ошол көпүрөдө туруп алып туруп, ошол көпүрөдөн өтүп кеткенден кийин баары артта калат. Бул дүйнөдөгү сыноолор, оорулар, кыйынчылыктар, кыяматтын татаалдыгы, коркунучу баары артта калат дагы. Бизге Сырат көпүрөсүнөн өткөндөн кийин бейиштин эшиктери көрүнөт. Классно, все чисто. Мен еш кылышым. Мен бұл план бойынша негізі эртеңнен түшкө чейин, жоқ түшкө чейин емес, даже саат 10-га чейин бітірішім керек екен. Кейбір иштерди. Мен аларды вообще ұмытып қалдым. Азыр болса саат қанша екен? Қандай көрет? Короче, 12-ден 01. 12-ден 1 өтті. Быстро, шустро 5-ге чейин салсам, сон болмок. 2 окутуп азыр эмне катышып келдим. Сон болду дегенде билбейм. Башкача сезимдер. Бир аз насаат айтты. Стас мен отурам, калтырап эле отурам. Башында ал жактан дагы 2 күбө келиптир. Алар семья экен, билем. Баласы бар экен, жаш баласы кичинекей, аты Жабир экен. Жабир дегенде сразу мага алгебра деген оюма келди. Аль-Жабир депчи. Вот. Ошол башына кирип атканда, аябай атканда, тынчыбайчы. Кийин отуруп, устаз сүйлөп баштагандан кийин сон болупту, отуруп момоюп, устаз карап, угуп. Ошол до конца ошентип отурду, ыйлабай унчукпай. Saat 16-12. Шалах. Урпагыңыздардан алымдар чыксын. Динге кызмат кылган, Куранга кызмат кылган, Алланын өкүмдөрүн элге жеткиргендерден Аллахым чырактай перзенттерди тартуу кылсын. Ал үчүн бүгүн биринчи шарт, биринчи кадам нике, андан кийин таза адал рызкы. Адал рызкы менен мээнет кылсаңыздар, урпактан жакшы инсандар дүйнөгө келет. Ошолорго жакшы тарбия берүү бүгүн башталыш керек. Тарбияны бүгүндөн баштайсыздар. Алла Таалам жолуңуздарда ачык кылсын, рызкыңыздар кең болсун, элге кызмат кылган үй бүлө болуңуздар. Адамдар Азыр саат 17:47. Кыздар менен бүгүн чогуу ифтарга барабыз. Буйрса, кыздар дәрен алышат. Мен пока уже дәрен бердим. Азыр бир аз чалышам. Кыздар пока даяр болуп чыкты. Дәрен чалышым керек. Ушактан үй табабыз. İftarga geldik. Да, ифтар. Ну, сорске чыгырса болот да? Вон внизу который. И просто кодебы. Дерс басам 2024-жылы Саида устазанын ушул сабагын сатып алганбыз. Аллах Тааланын 99 ысымдарынын маанилеринин чечмелениши деген. Катышкандар, сатып алгандар барбы? Вот, азыр мен ошол 2 жылдан бери окуп үйрөнүп келдим. 49-сабакка жеттим. Жалпы 63 сабак бар адашпасам. Азыр Аль-Важид деген ысымынын маанисин көрүп конспекттейм. Al-Vajid eкен. Азыр конспектлер бүттү.